Бишкекте жол кырсыгына кабылган автоунаанын ичинде кыздар мас абалында болушкан. Бул тууралуу маалымат видео бүгүн соц тармактарга тарады. Автоунаалардын бул кагылышуусунан улам 3 автоунаа жабыр тарткан. Видеодон жол кырсыгына себепкер болду делген автоунаадан чыккан кыздардын бири "Сен билесиңби эмени кимдин кызы экенимди" деп башка жабыр тарткан автоунаанын айдоочусуна кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Окуя Бишкектин кайсы жеринде болгону азырынча белгисиз. Бул тууралуу тиешелүү органдар үн катыша элек. Булак Назар Ньюс KG. Gördüm lan onu hasta falan belki. Tabii rебенок belki. Вот, балан сұрай салым yok. Aynı var ya. Ne oldu? Bak, Спутник Өзбекстан Ташкент Сити аталышындагы парктын ачылышындагы өзгөчө мең түстүү бийчи фонтан тууралуу маалыматты видеосу менен бирге жарыялады. Андагы маалыматка ылайык Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Ташкент Сити аталышындагы парктын ачылышы болуп, анын башкы кооздук шөкөтү катары музыка жана сандаган түстүү жарыктардын коштоосунда бийлеген лазердик фонтан болгон. Лазердик фонтан көлдүн аймагындагы 1,5 гектар жерди ээлейт. Андан атырылып чыккан суунун бийиктиги 60 метрге чейин жетип, түн мезгилинде аны 600 прожектор жана лазерлик орнотмолор чагылдырылып, көрккө бөлүп турат. Татаал гидро түзүлүш 138 элементтен куралган. Түн ичинде лазерлик фонтан бир гана өзбек музыкасына бийлеп кызмат кылбастан узуну 40, туурасы 20 метр болгон ири экранга да чагылдырылып, мында келген коноктордун оозун ошту каратып турмакчы. Булак Назар Ньюс KG. Şokları osmanlarda tegib turgan chinorim o'zingsan. Мурда non-stop дуэтинде ырдап келген белгилүү ырчы Чолпон Талипбекти кийинки күндөрү экөө чогурдап чогуу клипке тартылышкан өнөктөшү ырчы Амир Аскаров сотко берүүгө камынууда. Буга экөөнүн дуэт аткаруусундагы Жүрөгүм эзилет аттуу ырдын клибин YouTube каналына жайгаштыруу боюнча автордук укуктары себеп болууда. Себеби буга чейин аталган клипти экөө тең YouTube'дагы өз каналдарына жүктөшкөн. Бирок ушул жылдын 4-октябрында Чолпон Талипбек аталган каналдан Амир Аскаровдун даттануусунун негизинде автордук укук бузуу боюнча эскертүү келген. Мындан соң ачуусу келген Чолпон YouTube каналдагы ырды чогуу аткаргандыктан авторлордун бири катары аталган каналга жүктөөгө толугу менен автордук укугу бар экендигин айтып, Амир Аскардын даттануусунун артка кайрылууну жана деги эле анын аталган клипти жүктөө укугунан ажыратуусун сунуштап кат жазат. Ал эми ырчы кыз Инстаграмдагы баракчасына окурмандарына түшүнүктүү болуусу үчүн белгисиз себептер менен каналдан мага даттануу боюнча кат келип, автордук укук бузулган деген кийне менен менин жүктөгөн видеомду тосмолоп коюптур. Эмнеге? Аталган композициянын автору бир гана Амир Аскаров эмес да. Анда текстин, музыканын авторлору бар. Аткаруучулар болсо жалгыз эмес, экөөбүз аткарганбыз. Менин видеомду тосмолоо менен канал автор катары менин да укугумду бузуп жатат. Мен жүктөгөн видеону тосмолоого эч кандай негиз жок. Мен тараптан кимдир бирөөнүн укуктарын бузуу болгон эмес деп жазды. Ал эми Чолпондун бул жасаган иштери үчүн Амир Аскаров аны сотко берем деп чамынууда. Булак Назар Ньюс.